Нур пресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? Кыргызстанда кылмыштуулуктун деңгээли жогорулап жатат. Өзгөчө криминалдык уюшкан топтун бири-бири менен тиреги күч алып жаткандай. Ошто кылмыш тобунун мүчөсү киши колду болуп каза болду. Видеодо көрүнүп тургандай топтошкон адамдар бири-бири менен аеосуз согушуп жатканын көрүүгө болот. Анда бирөөсүн арматура менен чаап тепкилеп атканы даана байкалат. Бул кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган адамдардын мушташ экени айтылууда. Мушташтан бирөө каза болду. Ал Баткен облусунун 1993 жылы туулган тургуну болгон. Экинчиси оор абалда Ош шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө жеткирилди. Ал Кара Суу районунун 1995 жылы туулган жараны. Эки отен кылмыштуу топтун мүчөсү катары укук коргоо органдарынын каттоосунда турганы айтылууда. Кол салууга тиешеси бар деген шек менен Дженго деген лакабаты бар Кадыр Досонов кармалды. Калгандарын издөө иштери жүрүүдө. Изделип жаткан шектүүлөрдүн бири ММА боюнча мушкер экени айтылууда. Досоновдун айдоочусу, жан сакчысы 1991 жылы туулган жигит дагы издөөгө алынды. Тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча ошол киши өлтүрүлгөн адамга акыркы соккуну берген. 13 жаштагы кызды зордуктап, колдон колго өткөрүп жүргөн 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскартылды. Зордуктоого байланыштуу кылмыш иштин алкагында жалпысынан 4 киши соттолгон. Свердлов райондук соту август айында 2 милиция кызматкерин 15 жылга, мурда соттолгон бир адамды 10 жылга абакка кескен. Дагы бир адамдын иши өзүнчө каралып, 1-май райондук соту тарабынан 9 жылга кесилген. Бишкек шаардык соту ошол Свердлов райондук сотунун чечими менен 15 жылдан кесилишкен 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтүн кыскартты. Буга албетте алсыз, назик кызын колдон колго өткөргөн. Болгондо дагы жосунсуз жорукту жасаган милиция кызматкерлеринин жаза мөөнөтүнүн кыскартылышы ата-эненин нааразычылыгын жаратты. Бул чечимдин үстүнөн жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрылаарын айтышууда. Бишкек шаардык сотунун бул чечими боюнча катуу, курч пикирлер айтылып жазылууда. Ал кыздын ордунда башка бир чиновниктин жакындары болгондо түрмөдө чиритмек. Бизде карапайым элге мыйзам теңирден тескери иштеген боюнча дагы бир мисал. Буга чейин Нур пресс мүмкүнчүлүгү чектелген Азамат Казакбаевка карата козголгон кылмыш иши мыйзамсыз өтүп жаткан соттук отурумдар бир тараптуу болуп, бир эле адамдын көрсөтмөсү менен ошондо дагы кийин ал киши көрсөтмөсүнөн баш тартса дагы 1-май райондук соттун өкүмү менен 10 жылга эркинен ажыратылганын бир нече ирет чагылдырган. Жактоочу апелляциялык даттануу менен Бишкек шаардык сотко кайрылган. Шаардык сот Нурлан Кожомбердиевдин төрагалыгы алдында ишти карап, 1-май райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Мына биздин сот тутумунун тырмакчанын ичиндеги адилеттүүлүгү. Жогорудагы эки мисалды таразалап көрөлү. Күнөөсү таптакыр далилденбеген, мүмкүнчүлүгү чектелген адамды темир торго камады. Ал эми өтө оор кылмыш кылган зордукчул милиция кызматкерлеринин жаза мөөнөтүн кыскартты. Бир сөз менен айтканда, бул эки мисал сот системасынын жүзү, адилетсиздиктин эң белгиси. 19 жаштагы келиндин каза болушуна байланыштуу кылмыш иши козголду. Муну менен катар милиция кызматкерлери Ысык Ата райондук биргелешкен ооруканасынын төрөтканасында тинтүү жүргүздү. Анда материалдык далилдер алынды. Ысык Ата шаарындагы жалпы дарыгерлик практика борборунда 3 январда 19 жаштагы келин төрөп, 6 январда абалы канааттандырарлык деп чыгарылган. Анын абалы начарлап кеткенден кийин кайра ооруканага кайрылган. Бирок бир күндөн кийин туугандары Бишкекке алып кетишкен. Ал 11 январда улуттук хирургиялык борборго оор абалда жаткырылган жана ошол эле күнү каза болгон. Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлиги комиссия түзгөн эле. Эскерте кетсек, 2021 жылы Кыргызстанда кош бойлуу ар бир 100 000 аялдын дээрлик 25-си төрөттөн каза болору тууралуу маалымат жарыяланган. Ыйлагандын көзү жаман демекчи, буга чейин Нур пресс Аламүдүн районунун аймагында жайгашкан Акжар конушундагы мыйзамсыздык, өзүм билемдик боюнча фактыларды чагылдырган. Бул конуш азыр ара жолдо турат. Буга Чүй облусунун губернатору Нурил Алымбаев, Аламүдүн районунун акими Бактибек Анаркулов көрмөксөн позицияны бекем карманып алган сындуу. Себеби эмнеде деген суроо туулат. Же аймагындагы элдин көөдөнүндө турган көйгөйү менен башын ооруткусу келбей жатабы?
Мындан улам карапайым калктын камын ойлобогон губернатор Нурил Алымбаев, Аламүдүн районунун акими Бактыбек Анаркуловдор кесиптик милдетин аткара албаса, анда креслодо отургандын кандай кажети бар деген суроо туулбай койбойт. Айласы кеткен акчарлыктар президент Садыр Жапаров менен жогорку кеңештин депутаттарына Нур пресс аркылуу кайрылышты. Ал төмөндөгүдөй. Учурда аталган жаңы конушта 3000 жакын үй бүлө өздөрүнүн жашоо тиричилигин өткөрүүдө. Ошол эле учурда Акжар жаңы конушунда башаламандык орун алып, мамлекет тараптан кароосуз калганыбыз өкүндүрбөй койбойт. Район, облус жетекчилиги формалдуу түрдө Аламүдүн районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнө жармаштырып койгондорунан эч майнап чыккан жок. Конушубузда ар ким өз билгенин жасап, бир уч өздөрү шайлап алышкан топ менен билектүүлөрдүн карамагында калып, мыйзамсыздык өкүм сүрүп, жапайы элге айланып бара жатканыбыз жашыруун эмес. Ооз ачкандарды эле баса калышып, уруп сабап, алдыбыз жалган жала менен камалып, артыбыз жалтактап күн кечирүүдөбүз. Жер тилкелерибизди мыйзамдаштырууда дагы одоно мыйзам бузуулар орун алып жатат. Бирөөнүн жерин күчкө салып басып алуу, колунда бар башка бирөөгө сатып жиберүү көнүмүш эле адатка айланып калган. Конушубуздун тургундары тарабынан бир ооздон чечим кабыл алынып, мектепке, бала бакчага деген жер тилкелери дагы шылуундардын колуна өтүп кеткен. Райондук, областтык укук коргоо органдарына кайрыла берип чарчаганыбыздан акыркы үмүт болуп сиздерге кайрылууга мажбурбуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, Акжар конушунда орун алып жаткан башаламандыктарды, мыйзам бузууларды териштирип, бир уч өзүбүз билебиз дегендерден арылтып, ара жолдо калган Акжар конушунун тагдырына көңүл бөлүп коесуздарго деген акыркы үмүтүбүз менен сиздерге кайрылып отурабыз. Ушул күндөрү энерготутум ашыкча жүктөмдө иштеп жатат. Электр энергиясын колдонуу чектен ашууда. Суткасына 70,9 миллион киловатт-саат пайдаланылууда. Былтыр бул көрсөткүч 59,7 миллион киловатт-саатты түзгөн. Өзгөчө кечки 6-дан 21:00 чейин жана эртең мененки 7-ден 10-го чейин электр энергиясы өтө көп колдонулат. Энергетиктер бул сааттарда энергияны көп талап кылган электр шаймандарын колдонбоого чакырат. Кыскасы, энергосистема болгон мүмкүнчүлүгүн чегине жетти. Мындан улам энергетиктер жылытуунун альтернативдүү булактарын колдонуу керектигин айтып, коңгуроо кагууда. Тутум ашыкча жүктөм менен иштеп жатканынын себеби катуу сууктан улам турак жайлар, имараттар электр энергиясы менен жылытылууда. Термометр -13'тү көрсөтүүдө, ал эми тоолуу өрөөндөрдө сууктун күчү -41 градуска жетти. Мына ушундай тоолуу, климаты катаал өрөөндөрдө көмүр жеткирүүдө маселе бар. Себеби айрым үй бүлөлөрдүн ага каражаты жок. Мындай учурда кайрымдуу адамдар кол кабыш кылып келет эмеспи? Алардын бири Сауд Арабиядан келген шейх Салих Аль-Мазият. Ал жылара аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өз каражатына көмүр алып берип, ал тургай үйлөрүнө чейин жеткирип жүрөт. Алыстан ат арытып келип, сооптуу иш кылып жүргөн шейхти коштоп жүргөн Эл жана мыйзам коомдук бирикмесинин Сокулук району боюнча координатору Элкинбек Ашырбаев, Жайыл жана Панфилов району боюнча координатору Курама айылдык кеңешинин төрагасы Рустам Мамбеталиевдин берген маалыматтары боюнча 150 тоннадай көмүр таратылды. Бул соопчулук иш дагы уланууда. Кайрымдуулук кылып, аз камсыздарга кышында үйүнө гана эмес, жүрөгүнө дагы жылуулук тартуулаган шейх Салих Аль-Мазияттын бул аракети алкышка арзыйт. Нур пресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebooktан көрө аласыздар. Нур пресс чындыктын изи менен.